Биз азыр могу жумушка киришип аткан Максат Кубатовичке бүгүн суроо бербегенде качан беребиз анан? Болду уже 2 жыл болду, айланайын токтоткачы, шашып эле бир жерге эле качасыңар, кыскартасыңар суроолорду, анан кийин тиги таптакыр эле суроо бербей эле коелу дейсиңер. Качан беребиз суроону анан? Же эмне аябай зарыл болтабы, азыр жумушка кириш керек болтабы? Мен мисалы вообще больницадан келдим. Мен больницада болчумун азыр. Эми генеральный прокуратурага кирип атат. Рахмат. Максат Кубатович, балыкчыда билсеңиз керек, бир иш болгондо, ровудун начальниги мас абалында машинаны айдап барып туруп, кызды сүзүп кеткен да. Ошондо мен ошол жерге баргам. Бишкектен чыгып саат 9-да баргам. Барганда жогорку кеңештин депутатын прокуратура менен ровудун ортосуна чуркатып койгон. Бир 7 жолу чуркагам экөөнүн ортосуначы. Ровудуга барсам, аякта жок подозреваемый, говудуга барсам, говудда жок подозреваемыйчы. Экөөнүн ортосунда жүрдүм. Анан жанакы ровудунун начальник ровудунун бир туган инисин күнөөлүү кылып коеюн дешкен аларчы. Не себептен? Анткени начальник мас абалында болгон. Эми Кыргызстандын реалии да. Экөө тең жоопко тартылган жок. Прокурор дагы, ровудун начальниги дагы, ошол жерде ошол нерсенин баарын прикрывать эткендер дагы, следствияны башка нукка түшүргөндөр дагы эч ким жоопкерчиликке тартылган жок да. Анан мага көп кайрылышат. Ошол эле баягы алданып калган элдер, ошолор деле ошону айтат да магачы. Биз милиция менен прокуратуранын ортосунда жүрөбүз дейт да. Бул бүгүнкү күндүн реалии. Кыргызстанда сиз бараткан жер абдан оор жер. Мен билем, түшүнөм. Негизинен эле Кыргызстанда бир жерге руководитель болуп барган абдан оор да. Бирок араңардан, колуңан келип кеткендер бар болтпайбы? Көрсөткөндөр, иш жүзүндө көрсөткөндөр бар болтпайбы араңарда? Демек, не кылыш керек? Иштеш керек. Туган урук дебей, тааныш дебей, бул жерде ушунча жыл иштептир, анан кийин жердешим экен, анан андай мындай экен дебей, бир чара көрсөңүз эле иш нукка түшөт. Ар бир ишке кумк коюп эле аткарсаңызчы. Мисалы, ошол эле биз баягы немеде азыр ГКМБде көрүп атабыз, жоопко тартылды. Канча жылдан бери ГКМБден эч ким жоопко тартыла элек эле, тартылбадыбы? Ошон үчүн сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайм, Максат Кубатович. Бирок ГКМБ, прокуратуранын эми келечеги сиздин колуңузда да. Прокуратура бизде ошол мыйзамды так караган, мыйзамды иштете турган орган да. Рахмат сизге. Рахмат сизге.